Казакстанда психдиспансерде кыздарды зордуктаган санитарлар соттолду. Казакстандын Шымкент шаарынын соту Түркістан облустук психикалык саламаттык борборунун 2 санитарын сексуалдык зомбулук иши боюнча 15 жылга эркинен ажыратты. Соттун маалыматына ылайык 33 жаштагы Нурбек Таржанов менен 43 жаштагы Нурлан Дүйсөбаев зордуктоо боюнча күнөөлүү деп табылды. Сот аларга жашы жетелектер менен жана педагогикалык кызматтарда иштөөгө тыюу салды. Маалыматка караганда айыпталгандар былтыр ноябрь айында камакка алынган. Сот жарыяны жабык өтүп, судья айыпталуучуларга жана алардын жакындарына өкүм чыгаруу учурунда өздөрүн сүрөткө, видеого тартууга тыюу салды. Журналисттер сот өкүмдү огузуп жатканда жабырлануучулар көз жашын тыя албай укканын жазышты. Айыпталуучулар соттун өкүмүнө комментарий беришкен жок. Алардын жакындары жана жактоочулары өкүмгө макул эместигин, адилетсиз чечим болгонун айтып, апелляциялык арыз менен кайрыла тургандыктарын билдиришти. Былтыр Казакстанда психикалык саламаттык борборунда дарыланып жаткан 2 кыз мекеменин кызматкерлеринин зордуктоосуна кабылганын айтышкан. Алардын бири Гулим 2024 жылы жайында аталган борбордо 20 күндүк дарылоо курсун өткөн. Экинчиси 3 жылдан бери Түркістан облустук психикалык саламаттык борборунда каттоодо турган 17 жаштагы Асем. Дарыгерлер ага шизофрения деген диагноз коюшкан. Асем зордуктоодон кийин боюна бүтүп аборт жасаганы белгилүү болгон. Түркістан облустук психикалык саламаттык борбору 740 бейтапка эсептелген облустук саламаттык сактоо башкармалыгынан Азаттыктын казак кызматына кабарлашкандай, буга чейин аталган ооруканада зордуктоо окуясы катталган эмес. Булак Азаттык. Индияда 3 жылда 15 жолу турмушка чыккан аял кармалды. Индиянын Праяград шаарында бай адамдарды алдап жүргөн кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Малым болгондой шектүүлөр бир эле кызды 3 жыл ичинде 15 жолу турмушка азатып, анан кийин ошол үй бүлөнү тоноп турушкан. Бул кылмыш 15-чи жабырлануучудан кийин белгилүү болгон. Шектүүлөр интернет жана гезит аркылуу жубай издеп жүргөн адамдарды табышкан. Ал эми топтун мүчөсү болгон кыз бат эле алардын ишенимине кирип турмушка чыгып турган. Үлпөт тойдо нике кыйган жана кыздын туугандарынын ролун аткаргандар ошол эле кылмыштуу топтун мүчөсү болушкан. Тойдон кийин кыз зергер буюмдарды жана акчаларды уурдап башка аймакка көчүп кеткен. Топ 3 жыл ичинде жалпыстан 15 жалган үйлөнүү тоюн өткөрө алган. Шектүүлөр кармалгандан кийин да 6 эркек үйлөнүүгө кезек күзүп жатканы белгилүү болгон. Бул кылмыштуу топ Раджастан штатынан келген, жараны уюштурганы аныкталган. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей туруда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде ой деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Бишкекте жол эрежесин одоно бузган жөө жүргүнчүлөр талкууга түштү. Бишкектин ири көчөлөрдүн биринде жөө өтмөктөн эмес, жол тилгесин бөлгөн бетон тосмолорду ашып өткөн жарандардын видеосу коомчулуктун кызуу талкуусуна себеп болду. Видеодон бир нече адам жолдун ортосундагы тосмолорду ашып өтүп жатканын көрүүгө болот. Жайылда Желмаянды мас абалында башкарган жаран кармалды. Бишкек Чалдыбар унаа жолунун 60-чакырымында мас абалында Желмаян унасын башкарган жаран аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Чүй облустук жол милициясы билдирди. Ага ылайык бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодексинин 193-беренеси негизинде протокол толтурулуп, Желмаян айып короо жайына киргизилди. Кытайда күнүнө 200 отжимания жасаган 92 жаштагы апа
Кытайда 92 жаштагы улгайган апа күн сайын 200 отжимания жана 100 ич пулчуң көнүгүүлөрүн жасайт. South China Morning Post басылмасы Ли аттуу пенсионер элдик медицина фестивалында сүйлөп жатып, узак жашоонун сырлары менен бөлүшкөнүн жазат. Ал спорт анын ден соолугун гана сактабастан сырткы келбетине да таасирин тийгизип жатканын айткан. Ал билдиргендей, агарып кеткен чачы карарып, калыбына келе баштаган. Анан физикалык даярдыгы интернет колдонуучуларынын да көңүлүн бурууда. Бишкекте жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Бүгүн 11-июнда Бишкектеги Токумбаев проспектиси менен Батик Батыр көчөсүнүн кесилишинде бетон аралаштыргыч унаа оодарылып кетти. Жеринде тартылган видеолор социалдык тармактарга тарады. Билдирүүгө ылайык окуя саат 18:30 чамасында болгон. Кайгылуу кызматынын маалыматына ылайык жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, бурулуп жатканда оодарылып кеткен. Андан жабыркагандар жок. Унаа айып короого токтотулуп, керектүү экспертизалар дайындалды.